Аба деген сөз Ысык Көл областы менен Баткен областына көбүрөөк колдонулат да, жакшы билесиз турабы. Мисалы, Садыр аба, Султанбай аба. Мисалы мен сүйлөгөндө кайрылып берем да, Садыр аба деп мисалы сүйлөшүп. Кат жазып калсам, урматтуу Садыр аба деп жазамбы же аба деп жазамбы? Мен ушуга сунуш берет элем. Биз ушуга W тамгасын киргизишибиз керек да. Ушуга оюңуз кандай? Мисалы, даба деген. Ден соолугуңузга даба болуш керек дегенде. Китеп жазгандарда бизде кыйналат да. Ушул боюнча жооп бериңизчи. Рахмат сурооңузга, Айбек Жапарович. Бул адаби ченем боюнча аба деген сөз Ысык Көл областынын тегерегинде колдонулат деп атпайсызбы? Ысык Көл жана Баткенде көп колдонулат. Баткенде колдонулат. Бул эки эле область эмес. Бул аба деген сөз авалдан эле кыргыздын эң биринчи ово дегенинен келип, аба деген баягы пир туткан, улуу дегенинен келип чыккан сөз да. Бул өзүнүн төл сөзү кыргыздын. Ошондуктан бул Кыргызстандын бардык дубанында эле аба деп колдонулат. Бирок жазылышында маселе бар. Сиз туура айтып атасыз. Ава деп в менен же болбосо дифтонг менен айтпаш керек. Мына аба деген сөз теги ошол абалкы сөзү да, ошон үчүн жазылганда туура эмес болуп калат да, айтылганы менен, туурабы? Аба деп эле айта берген туура. Айтылышы аба, жазылышы аба. Мен ушуну сунуш кылат элем да. Кыргыз алфавитине ушул W тамгасын киргизсек кандай болот? Сиздердин көз карашыңыздар кандай? Бул жанакы адаби ченемде өзү эле турат, аба деп эле турат, жазылып турат. Аба болгондо воздух болуп калатпайбы? Жок, б менен эле жазылат. Айтылышы в менен айтылып, угулуп, мындай